Азыр бизде ушул Асылбек Арстанбеков деген жигитибиз келип отурат, кыргыз жаш күч. Асылбек, айтып кетсеңиз да. Негизинен эле өткөн жылга эле басым жасайлы. Өткөн жылы ушул багытта сиздерге канча жаран кайрылды да? Биз билгенден сиздер боюнча да маалыматыбыз бар, бирок бул жигит боюнча дагы Ак ниет аманат коомдук фондусу медере, сиздер көп кыласыздар, бул боюнча алып чыгасыздар. Азыркы балдар дагы кайрылганбы сиздерге? Азыр көргөн. Биз негизи Ташкөмүр шаарына азыр каржылап жатабыз акча мененчи. Канча адамга жардам бердиңиздер? Бул демилге каяктан чыкты? Бул демилге мындай болду эчке. Өзүбүздүн эле Ташкөмүр шаарында бир туугандар боор оорунан көптөр каза болуп кетти да. Баягы үйүнө батага барганда суда айтсак эмне болду депчи. Анан алар айтып атты ушу боор оорудан депчи. Анан карап тура албадык. Азырматтар. Буга чейин ошо Саха Республика Якутияда да иштегенде, биримдикте диаспорада иштегенбиз, төрөган орун басары болупчу. Анан бул жака келгенде дагы өзүбүздүн ошо Ташкөмүрдө аксакалдар менен кеңешип, өзүбүздүн улуу аксакалдар менен анан ушул нерсени көтөрүп чыкканбыз. Анан бул негизги боор оору аябай эле күчөдү да жылдан жылгачы. Анан азыр мынакей биз өзүбүз базарларда, жума күнү мечиттерде анан кайрымдуулук марафондорду өткөрүп атабыз. 1 сомдон баштап топтоп атабыз да акчанычы. Бизге эч ким бул жакта мигранттардан салып атат, Россиядан, Корея, Европадан. Ушу элдин эмесинен эле кечегиде депутаттардан Жанар Акаев, Айда Касымалиева сүйлөп атат. Канча деген депутаттарга кайрылып атат депчи. Силерге кайрылып. Бизде депутаттарга таанышыбыз жок экен, депутаттар менен. Алар менен мамилебиз жок экен, эч бир депутат менен байланыша албадык. Үнүбүз жетпейт, мындайча айтканда, дең. Биз элдин атынан гана жөнөтүп атабыз. Элдин окуучулардан баштап аксакалга чейин ушул акча чогултуп атабыз да. Индия мамлекетине жөнөтүүчү. Анан кийин азыр мынакей өзүңүздөр билесиздер, Индияга кечегиде да айтып атат, телевизордон 20 адам барып келди депчи. Жылына 100дөн ашып атат да. Ал барып келгени. Барбай каза болуп калган андан канча? Индияга барып, Индиядан каза болуп келгени канча? Ошого бул кайсыл убакка чейин, качанга чейин биз өзүбүз ушинтип көчөлөрдө үйүбүздү таштап Асылбек, айтсаңыз, мына азыр сиз сүйлөдүңүз, мен денем чындап титиреп кетти да, мындайча айткандачы, бул ар бир адамда ушул сезим болуш керек да. Айтсаңыз, мындай Кыргызстандын жараны катарында сыртта жүрүп деле башка деле, мисалы, эмне үчүн Кыргызстан башка биздин мындай чектеш мамлекеттердей болуп ушул даражага жете албай атабыз, эмне себеп болуп атат деген суроо бир кыйнайбы сизди? Эмнеден көрөсүз мына ушул себебин? Биз эми бул нерсени бийлик көңүл бурса деп эле бийликтен гана эме кылабыз да. Бийлик акыры бөлүп атпайбы? Акча каражатты министрликтерге бөлүп атат, туурабы? Ошол министрликтер иштеши үчүн шарттарды жаратып атат. Анан эми каржы маселесине келип, ооба, республикалык бюджет бизди көтөрбөйт дегенибиз менен катар-катар үй салгандар, ошол жөнөкөй эле айлыкта отуруп катар-катар унаа мингендер. Керек болсо ошол министрлик, саламаттык сактоо министри дагы жакында эле интернет булактарында кандай чуу болгонун биз баарыбыз эле билебиз да. Жол тандабасты канча миллион сомго алып келгендиги боюнчачы. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бизде азыр чежеке медицинага алып келип атат да, көп эле баягы кимден сурасаң эле медицинадан дейт да. Медицинада чынында бизде врач жетишпейт ачыгы. Азыр Ташкөмүр шаарында негизинен врач жетишпейт да. Анан кийин биз өзүбүз ошо Саха Республикада иштеп атканда ошо кыргызстандык врачтарды аябай көп кездештирдик да. Алар ошо Кыргызстанда иштеп, 1-2 жыл же болбосо 10 жылга чейин иштеп, айлык астыгынын айын азыр бизде мындай алып келе турган болсоң, примерно 6-7 миң эле да алардын айлыгычы. Анан ошого бир аз аларга да көңүл бурса жакшы болот беле деген да ой болот да.